чимкирик деп, улам айтып атат. Ваше лицо мне не нравится деп каткырды публично. Берде чимкириктер жок. Какырыктар жок. Кыргыз элинин элиталары отурабыз. Саясий элиталар отурат. Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Дастанбек Артыбекович. Үйүн айына кошумча алынчам жок, мен ушу трибунадан айтып коеюн деп атам. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, бир эмес эки жолу Жогорку Кеңеш чимкирикке айландык. Коомчулукта сөз кылып атат. Бул Жогорку Кеңеш эмне унчукпай эле отура береби? Мына сизге төрөгө катары кайрылып коеюн. Туйгуналыны өңүң жакпайт дегенде эмне кылды? Ваше лицо мне не нравится деп каткырды публично. Аны журналисттер талап жеп кое баштады. Экс-президентибиз урматтуу Жогорку Кеңешти чимкирик деп улам айтып атат. А биз унчукпай отурабыз. Сиз биздин укукту коргошуңуз керек. Дастан Артыбекович, сиз төрөгасыз. Адам сөз сүйлөгүчө сөз адамдын кулу дейт. Сөз ооздон чыккандан кийин адам сөздүн кулу дейт. Ооздон чыккан сөзгө жооп берсин, сиз жоопкерчилигин сураңыз. Мен Жогорку Кеңештин атынан айтып атам. Берде чимкириктер жок. Какырыктар жок. Кыргыз элинин элиталары отурабыз. Саясий элиталар отурат. Ошон үчүн сөздү абайлап сүйлөш керек. Чоң рахмат. Рахмат. Бүгін ушул трибунадан мамлекетте болуп аткан ар кандай экономикалык, социалдык маселелерди чечүү боюнча бүгүнкү чечиле турган, кабыл ала турган мыйзамдар жөнүндө кеп кылсак жакшы болот эле. Тилекке каршы биз азыр убактыбызды мындайча айтканда ушу кийинки экс-президенттин сүйлөгөнүнө бир гана депутаттар эмес, мыйзамдуу шайланган президенттин адресине, элдин адресине, партиялаштарына, парламенттеги фракциянын адресине айткан сөздөрү мен үчүн дагы унчукпай калууга мындайча айтканда мүмкүнчүлүк бербеди. Биз эми жаштар азыр кийинки муун жакшы билбеши мүмкүн. Бирок ушу илгертен чогуу келген, ушул мурунку Акаев, Бакиев деген ошолордун режим менен күрөшүп, митингдердин баарына катышып, жаныбызды оозубузга тиштеп, тобокелчилик менен далай кыйынчылыкты баштан өткөздүк элек. Ошондо ишенип, ушул досум бийликке келе турган болсо, таза иштеп, мамлекет үчүн иштейт деп терең ишенгем. Мен деле ошо мезгилдеги канча миңдеген адамдар митингге чыгып, канча кишиси курман болду, канча эл жапа чекти, канчалары мындайча айтканда репрессияга туш келди. Анын арасында ошо жанда жүргөндөр биз дагы четте калган жокпуз. Ушу ойлогонбуз. 6 жыл президент болсо, демократия жолго түшсөк, мирный жол менен бийликти өткөзүп берсе, Кыргызстан мындан ары демократия жолу менен жакшы өнүгүп, региондогу жана бөлөк мамлекеттердин арасында айырмаланып, чын таза шайлоо өткөзүп, бир жакшы мамлекетти өстүрөбүз деген жакшы ой бар эле. Тилекке каршы андай болбоду. Бүгүнкү күндө мыйзамдуу, мына бул жерде фракциянда депутаттар отурат, толугу менен ушу Сооронбай Жээнбековди колдодук элек. Бүгүн ушул бир фракцияда ошо митингдерде чогуу жүргөн кишилер менен касташып отурабыз. Фракциянын ичине бүлүп салып. Эми мен өтүп бүткөндөн кийин тынч эле отурса жакшы болот эле. Бирок баягыдай таасир бере албай, баягыдай эми ошол мамлекетте болуп аткан процесстерге мындайча айтканда четке калгансып, аралашып,
ошого бүгүнкү күндө дагы мындайча айтканда өзүнүн жеке позициясын, эгоисттик көз карашын дагы бизге таңуулап атканын көрүп атабыз. Көп маселе бар айта турган. Бирок ушул ар бир саясатчы, ар бири Кыргызстан деп сүйлөсө, эл үчүн кызмат кылам деп сүйлөсө, албетте киши ишенип, эл да колдоого алат эле. Бирок айткан сөзү менен жасаган иши айырмаланса, анда мен ойлойм, эл дагы туура түшүнөт деп ойлойм. Мына бүгүнкү болуп аткан кырдаалга байланыштуу камалган, жанагындай коррупцияга аралашкан жетекчилердин баарын тең көрүп турабыз. Бул боюнча иликтөө боюнча энергетикадагы болуп аткан окуялар боюнча депутаттык комиссия иштеди. Анын баары тең баарыбызга маалым болду. Ошонун негизинде иш козголду. Эми тергөө иштери жүрүп атат. Мен ойлойм, буну баары тең аныктап, толук элге маалымат берилет деп. Бирок ушул бүгүнкү сүйлөп аткан сөздөрү албетте учурунда сүйлөсө болот эле. Коопсуздук комитет бүгүн репрессивный органга айланды деп. АКС түзгөн ким эле? Ошо мезгилдеги мына кадрлар жөнүндө мага чейин сүйлөгөн коллегаларым айтып кетти. Сабатсыз, тажрыйбасы жок. Бирок бөлөк жагынан тотальный прослушкага алып, куугунтуктап, бирөө каршы сүйлөй турган болсо анын баары жоопко тартылган. Ошол эле учурда эсибизде бар да, ушу генеральный прокурор дайым иш козгоочу. Эгерде президенттин адресине жанагындай оскорбительный сөздөр айтыла турган болсо. Бүгүнкү күндө мен түшүнбөйм генеральный прокуратуранын позициясын. Эмне үчүн чыкпай отурат? Эмне үчүн реакция бербейт? Эми урматтуу коллегалар, бул маселе биздин ички эле маселе эмес. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк бир топ мындайча айтканда массалык маалымат аркылуу жарыя болуп атат, көрүп атат Кыргызстанда болуп аткан абалын. Ушундай кырдаалда, ушундай абалда бизге бирөө келеби? Инвестор келеби? Ишенип келеби? Мына ушундай маселелерге мен ойлойм, прокуратура бүгүн мындайча айтканда реакция бериш керек. Ал эми коррупция менен мынакей азыр күчөп атат дейт. Бул коррупциянын түптөлүшү бир күндө болбойт. Бул жылдап болот. Ушу мына өткөн мөөнөттүн ичинде билесиздер, тотальный коррупцияга айландык. Бүгүнкү күндө мына араңыздарда ишкерлер да отурат. Маалыматыңар да бар, сиздерге дагы көптөр кайрылат. Көргүлө, бир ишкана бар бекен бүгүнкү күндө прокуратуранын же болбосо күч органдарынын бар текшерүү үстүндө отурбаганы. Бизнес болобу? Мамлекеттик ишкана болобу? Акционердик коом болобу? Бүт баарында тең бүгүнкү күндө текшерүүлөр отурат. Козголгон ишти козголгон, мына ушунун баарын тең бүгүнкү күндө ордуна келтириш керек. Бул бир күндө келе турган маселе эмес. Буга мен ойлойм, казыркы бийлик көңүл бөлүп керектүү деңгээлде иш алып барат деп. Эми урматтуу коллегалар, бүгүнкү күндө албетте болуп аткан ушул маселелерге реакция бербесек, эгерде бизди түздөн түз мындайча айтканда акырат келтирип атса депутаттардын арасына, депутаттардын өзүнө, төрагага, урматтуу биздин спикер Дастамбек Атысбекович, сиз дагы эмне үчүн унчукпай отурасыз? Бул да түшүнүксүз. Эмне үчүн реакция бербейсиз? Эмне үчүн депутаттарга ушундай маселе көтөрүлүп, оскорбление болуп атса, эмне үчүн жооп бербейсиз? Сиз да бүгүнкү күндө мамлекетте орчундуу кызмат ээлейсиз. Сиздин да ордуңуз бар. Сиз шайлаган ортодо 120 депутат да бар. Ошон үчүн ушундай маселелерге сиз дагы реакция кылып, анан кийин мен ойлойм, буга биз баа бербесек болбойт, урматтуу коллегалар. Рахмат.